Амансыздарбы, телекөрөрмандар. Мына ушундай 2018-жылдын дагы күн барактарын өтүп жаткан учурубуз. Ал эми бүгүнкү болсо биздин Дилмаек программабыздын куттуу студиясынын коногу бар. Жаш талант аткаруучу, обончу. Мына ушундай жаш болсо дагы өзүнүн таланты менен элдерге кызмат кылып келе жаткан студиябызда Урматбек уулу Кайрат. Куш келипсиң? Куш келипсиз. Күндүн суугуна карабай убактыңды бөлүп кандай келип алдың? Маанай жакшыбы? Маанай жакшы, аябай жакшы жетип келдик. Тоскоолдуктарга карабай дейин. Азаматсыз. Обончу, мына ушул сиздин аккордеонду көтөрүп келгенде эле сиздин бир таланттуу инсан экендигиңизди билдирип турат. Бул талантты кандай аркалап калдыңыз? Же болбосо атадан балага калган талантпы? Ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Бул талантты эми окуп жүргөн, мектепте окуп жүргөн маалда эле атактуучуларды көрүп, алардан өрнөк алып, мындайча айтканда, сыймыктанып, мен да ушундай аккордеон ойноп калсам гана деген максаттар менен жүрүп, анан аккордеонду 9-класста үйрөнүштү баштагам. 9-класстан бери азыр ушул убакка чейин ойноп келем. Мына ушундай 9-класстан бери ойноп келаткан биздин жаш талант кайсыл жердин кулуну, жеке жашооңузда кандай? Мен Кара Суу районуна караштуу Катта Талдык айыл өкмөтүнүн Башбулак айылында жашайм. Ошол жерде туулуп, киндик каным ошол жерде аккан десем болот. Ошол жерде чоңоюп, ошол жерде Насыр Пирмбедиев атындагы номер 96-мектепте билим алып чоңойдум. Бул талант сизге кимден өтүп калган? Мисалы эми аккан арыктан суу агат деп кыргыздар бекер айтпайт. Балким атаңыздан, балким тага журтуңуздан. Бизден эми тага журтунан ырдашчу деп айтып калышат. Анан мен үйдө атам деле, апам деле музыкага кызыккан адамдар эмес. Просто мен талантымды сыйлашып, мен талант бар экен, ушул алам деп аккордеондорду алып берип колдошот. Биз сизди анда бир мындай жагымдуу музыка уга алып туруп анан кененирээк маектешпейлү? Жакшы ачыла албай атат окшойсуз. Музыканттарды өзүнүн музыкасы менен гана өзүнүн бир жеке жашоосун ачып берет го деп ойлойм. Zatım ay çırayım aptağım, seni görüp tazara başladım. Harekimde çürgön eken katalap, kaçankı bir mencik utkun asmana. Anaymalan gönlüme morut olup, kayra baştan tөгüleyin harbalar. Kayran caştı ötkönçe ayrılbastan ketken için. Karındaşım ağılayın, ağılayın bana bir jolum. Yılan soylup ötüp suyundan, bir zamanla oyron bolgon dünüyüm. Özüň menen ayıkçuday sezilip, özüm bilbeyim nege mınça suyunum. Karaylanan gönlüme nurut olup, kayra baştan tөгüleyin harbalar. Arman bolup dünyem ayrılgança suyunum. Karındaşım ağılayım, ağılayım bana bir jolum. Tağır meni kalağanday kalıçadım, hakkıga salıp küçü çarçadım.
bir jolu Jaşo berçi jaşlığında yarı çana Araymagan gönülüme nora dolu Kayra başta togüleyim harmalı Arman dolup dünyem ayrılgança süyürümün Haruzatın haylanayın bana bir jolu Haruzatın haylanayın sana bir jolu Керемет ырлар, азаматсыз. Мына ушундай эч качан музыкаңыздын үнүңүз өчпөсүн. Ар барган жериңизде, жүргөн жериңизде ушундай кубулжуп, сайрап гана жүрө бериңиз деймин. Талантыңыз өркүндөй берсин. Мына ушундай жагымдуу чыгармаларды чыгарышкан кайсыл убакта илхам келет сизге? Мисалы, обончу экенсиз, өзүңүздүн обондоруңуз дагы бар экен. Кандай убактан чыга аласыз? Эмнеден ордон таасирденесиз? Эми чыга алганда баягы адамдын көңүлү көтөрүлгөндө же көңүлү өксүгөндө адамга илхам келет. Эми жакшы маанайда жүргөнүндө ырдагың келет, анан өксүгөндө ырдагың келет. Бул аккордеонду ойногондон кийин бул адам мен сырымды төгө турган сырдашым, муңдашым десем болот. Эч кимге айтпаган сырды экөөбүз аккордеон экөөбүз сырдашып. Мына ушул аккордеон менен канча кызга сүйүү арнады болдуңуз экен анда? Мына ушундай аккордеон менен сезимиңизди бөлүшүп жүрүп, анан билгим келип атат, өзүңүздүн жеке жашоодо үй бүлөлүсүзбү же аккордеонуңуз менен сырдашып эле канча кыздардын көзүн күйгүзүп бойдок жүрөсүзбү? Азыр үйлөнгөм, жубайым бар. Насип кылса азыр Москва шаарындамын. Сентябрда үйлөнүп, анан бул жака келип жумуштарда жайгашып, насип кылса сентябрда барам дейм. Ал эми бул чет элде жүрөбүз, өзүңүз айткандай бул жакта да жумуштарыбыз менен жүрөбүз. Чыгармачылыкты улантып кетүү бөтөн жерде тоскоолдук кылбайбы? Бөтөн жерде эми жакшы тааныштар, сиздерге окшогон жакшы адамдар болсо кыйынчылыгы жок. Анан өзүң болсоң кыйналышың мүмкүн. Таланттуу инсан жерде калбайт деп ошондуктан айтылса керек деп ойлойм, Мен сизге мындай суроо бергим келип атат. Музыканы сүйгөн адам музыкант боло алабы же кызыккан адамдын бардыгы эле музыкант болушу мүмкүнбү? Эми сүйгөн адам дагы болот, кызыккан адам тезирээк музыкант болот деп ойлойм. Кызыккан адам бир нерсеге талпынса, максат койсо, аракет кылса, ал максатына сөзсүз жетет. Аракет кылса эле баары болот. Аракет кылса баардыгы болот. Мына аракет менен мына ушундай ырларды созуп калдым дебейсизби? Ал эми ушул музыканттардын жашоосу сиз бул хобби катары ырдап жүрөсүзбү же бул азыркы иштеп аткан жумушуңуздагы өзүңүздүн музыка дүйнөңүзгө байланыштуубу? Деги эле музыка дүйнөсү менен жан багып жашоону алып кетүү мүмкүнбү? Албетте, музыка дүйнөсү менен жан багып алып кетүү мүмкүн. Колдо өнөрү барың болсо, өнөр бар адам, таланттуу адам жерде калбайт дейт. Ар жерден ырыскыбыз бар. Чет жерде жүрсөк дагы жакшы эле, Кудайга шүгүр болуп атат. Чет жерде жүрсөңүз дагы сиздин музыкаңыздын өнүгүп аткандыгы. Ал эми мына обондуу ырларыңызга кайрылып кетсем, өзүңүздүн обондуу ырларыңыз кайсыл окуу жайлардан үйрөндүңүз же сиз ошол талант менен гана обон чыгарып калдыңызбы? Эми Ош гуманитардык педагогикалык институтуна окуп бүткөм. Музыкальныйде бүттүм 2017-жылы. Бүттүм, ошол жерде окуп жүргөндө ОУП'де жаштар комитети уюмдар бар. Ошол жерде окуп жүрүп, анан көркөм окууга кызыгып, көркөм окуп, анан ошо көркөм окуган ырларга обон жаратууну каалап, анан обон жаралып, ошондой илхам келип, анан обон жаратып калгам. Мелис Маматжановдун Ата деген ырына обон салгам. Ушул өзүңүздүн обондуу ырларыңыздан созуп бербейсизби, бирди сураналы? Өзүңүздүн обондуу ырларыңыздан. Мелис Маматжановдун Ата деген ырын ырдап берейин. Сөзү Мелис Маматжановдун, обон өзүмө таандык. Каалап. Биргеликте угабыз анда. Ушундай жагымдуу чыгарма.
Çaçından ömür çirkin kübülü Handı tolan karlı ay ümülü Çöntөгünün çıgar bastan boldoran Atam menin birge çürüttürülü Çöntөгünün çıgar bastan boldoran Atam menin birge çürüttürülü Öçötelim özlememi bu taktayım Tamırıma kör durmuştu tuşattayım Asman tutkan çeksizlikti sinirip Atam benim oğluktu uçaktayım Asman tutkan çeksizlikti sinirip Atam benim oğluktu uçaktayım İstegende içte ısık çayında İz tutumum talalarga cayılıdır Sezimdeki en ayığım hataken Siz bar üçün sağınamın ayılıdır Sezimdeki en ayığım hataken Siz bar üçün sağınamın hayılıdır Göçötelim ve sövmemi bu taktayım Tamırıma kör durmuştu tuşattayım Asman tutkan çeksizlikti sinirip Atam benim oğluktu uçaktayım Asman tutkan çeksizlikti sinirip Atam benim oğluktu uçaktayım Tamırıma kör durmuştu tuşattayım Atam benim oğluktu uçaktayım Азаматсыз, мына ушундай керемет обондорду жаратып, дайыма жүрөрүңүз деп дагы бир жолу айтып кетем, талантыңыз өчпөсүн. Үй бүлөлүмүн деп айтып кеттиңиз. Мына ушул чыгармачыл инсанга көбүнчө мисалы иш чаралардагы кечкурун болуп калат, той топурларда кеч бүтөт. Үй бүлөлүк бир кыйынчылык жаратпай атабы? Үй бүлөңүз кандай түшүнүп атат сизди, кандай колдоп атат? Кудайга шүкүр үй бүлөм жакшы эле. Эми аз-маз кызганычтар болот, кеч келтасың же ал бардык эле адамда болсо керек. Анан жубайым жакшы түшүнөт, жакшы колдой берет. Баары эле жакшы. Мына ушул таланттын күчү менен балким ошол жубайыңызды багындырып алган болушуңуз мүмкүн. Жакын арада дагы кандай обондоруңузду уга алабыз? Эмне жаңылыктарды күтө алабыз сизден? Жакын арада дагы жакшы обондорду, жакшыларды жаратууга аракет кылып, үстүндө иштеп атам. Насип кылса жакын арада интернеттерден же сиздердей жакшы адамдардан колдоосу менен уга аласыздар. Азаматсыз, биз дайыма даярбыз сиздей таланттуу инсандарды эл алдына алып чыгып, өзүнүн талантын көрсөтүп берүүгө дагы мүмкүнчүлүк. Анан биз Москва жергесиндебиз. Москва жергесинде көпчүлүк инсандар ушундай таланттуу инсандардын бар экендигин билиши да мүмкүн. Көпчүлүгү билет, көпчүлүгү билбейт дегендей. Сизди кандай жактан кабарлашып таап алсак болот? Мисалы, элдерге өзүңүздүн YouTube каналыңыз барбы, же сайттарыңыз барбы? Айта кетсеңиз, сиздин бир обондуу ырларыңызды элдер кайсыл жерден уга алат? Обондуу ырларды эми өзүм насип кылса видеолорго тартып, YouTube'дарга таратам деп ойлоп атам. Ошентип таратсамбы деп өзү мен ырларымды YouTube'дарга чыгарчу эмесмин. Бир жакшы бир жолу клип тартып же болбосо аранжировка кылып жакшы мемеде чыгарайын деп ошонусун аракет кылып атам. Азаматсыз, талбай эмгектениңиз. Кудай кааласа сиздин клиптериңизди дагы ушул эфирден көрсөткөнгө Кудай насип кылсын, элге талантыңызды ачып бергенге. Мен сизге дагы суроо берейин дегеним, азыр ушунчалык ырчылар дагы көп,
мындайча айтканда элдин оозунда деле ташыргысаң ырчынын башына түшөт. Ушунчалык эле ырдап бири фонограмма болсо, бири мындай болуп ырдап чыкты дейт. Азыркы жаштардын чыгып келатканына, ырчылыкка тегели көз карашыңыз кандай? Сиз баалаган, күмүл туткан ырчылар барбы? Мен баалаган, күмүл туткан ырчылар бар. Биз аккордеонисттер бардыгыбыз эле ар бир ырларын өзүбүзгө каратып, өзүбүздүн турмушубузга ыңгайлаштырып, жакшы көрүшүбүз мүмкүн. Эми аккордеончулардан Бекборбиев агаларыбыздын ырларын көп ырдайбыз. Көп кайсы тойлорго барсак, кечелерге барсак табак кылышат. Ошолорду ырдап жакшы аткарып беребиз, алыбыз жетишинче. Демек сиздердин баалаганыңыздар улуу муундардагылардан Бекборбиев агалардын ырлары менен тарбия алып, таасир алып, ошолорго багыт аласыздар. Жаштардан деле бардыгы өзүнүн талабына, өзүнүн аң сезимине жараша ырларды жаратышып, ырдашат. Бардыгы мында карап көрсөк, эмгектин үстүндө иштеп атат, бир нерсе жаңылайын деп жакшы ырларды жаратылат. 1% талант болсо, 99% эмгек дегенди таксыктап кеттиңиз дейли. Кыргызстанга сентябрда барам деп калдыңыз. Айырмасы кандай болуп атат? Кыргызстанда чыгармачылык менен иштеген оңой бекен? Мындайча айтканда, убактыңыз дагы кенен болуп, бул жакта убактыңыздан кандай болуп атасыз? Өзүңүздүн өз үйүң өлөм төшөгүң дегендей кеп, өзүң үйүңдө эң эркин, тааныштарың көп, көчөдө деле кеңири жүрө аласың дегендей. Москва шаарында чыгармачылык боюнча иштеш кыйын. Бир убакта ишке чыгып кетип, бир убакта келесиң. Ошого байланыштуу дагы аракет кылып иштеп атабыз. Инструменттер көп, кыргыздын деле баалуу инструменттер бар, комуздар бар дегендей. Анан ошолордун ичинен аккордеонду тандап калганыңызга эмне себеп, же башка инструменттерди да ойнойсузбу? Инструменттерден мен спесим боюнча баянды окуп үйрөнгөм, анан фортепиано, аккордеон бул кошумча өзүмдүн эмгегим. Бул өз алдыңызча кызыгуу менен үйрөнүп алуу. Ал эми кыргыздын салттуулугу боюнча комуз үйрөнөйүн деген ниетиңиз барбы? Же планда жокпу? Комуз, гитара үйрөнөйүн деген ниетим бар. Насип болсо аларды дагы өздөштүрүүгө аракет кылатам. Биз сизди ушул урматтуулуу Кайрат биздин кыргызды даңазалаган деген комуз чертип дагы бир сахнаны багындырып отурганыңызды көрүп калалы. Ал эми убакыт деген учкан куш экен. Мен сиздин бир жагымдуу ырыңызды угуп туруп, анан эфирди жыйынтыктагым келип атат. Өзүңүзгө жаккан бир чыгарманы обон созуп берсеңиз. Анда дагы бир өзүмдүн обон салган ырымдан ырдап берейин. Сөзүм Эсим Матчановдукту, обон да эле өзүмө тандык. Ишеним деген ырдап берейин. Сезимимдин күлү кайра, шыбырап жан дүйнөм үнү кайра. Иктеген көз карашың көрө замат, кирип келген сейди сүйүм кайра. Иктеген көз карашың көрө замат, кирип келген сейди сүйүм кайра. Шам жактык жылдызы жок түндөрүмө, гүл төшөп көксүз ырлар түрмөгүнөн. Жылмайган сенин назик сылык сөзүң, чок салып койгон суу жүрөгүмө. Жылмайган сенин назик сылык сөзүң, чок салып койгон суу жүрөгүмө. Амабай кайгы муңду бөлмөсүнө, кайрадан тагдыр чендеп күлбөсүнө. Издетип күткөн сүйүм табылган соң, ишендим махабаттын өлбөшүнө. Издетип күткөн сүйүм табылган соң, ишендим махабаттын өлбөшүнө. Шам жактык жылдызы жок түндөрүмө,
düşüp kölüksüz yıllar türmөгünden Жылмайган сенин назик сылык сөзүң Çok salıp koygan sudu жүрөгүмө Жылмайган сенин назик сылык сөзүң Can salıp koygan sudu жүрөгүмө Çok salıp koygan sudu жүрөгүmө Азаматсыз. Мына ушундай өзүнүн жаш болсо дагы обондорун созуп, кыргыздын таланттуу учугур эмес экендигин далилдеп, ырдын пири Ырыспайдын обондорун кайра жаңыртып, элдин эсине салып турган мына ушундай жаш таланттарыбыз бар болсо, мен ойлоймун, таланттар эч качан жерде калбайт, эл көтөрүп колдоп алат деп. Убакыт учкан куш экен, келип бергениңизге рахмат. Ушундай жумуштан дагы убактыңызды бөлүп, эшиктин суук экенине карабай, тоскоолдуктарга карабай келип бергениңизге рахмат. Сизге эркин микрофон, элге болгон кайрылууңуз. Москвадагы мекендештериме, айылдагы жердештериме, ата энем ушу даражага жеткирип чоңойткон, ак кийгизген ата энемдерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бир туугандарыма, мени тааныган жалпы адамдарга салам. Москвадан. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Биз кийинки эфирден гана жолукканча дейбиз. Мына ушул эфирден гана пайдаланып, жалпы мекендештерге жана мекенге салам деп жолдоп кетебиз.